Рамазан айында турабыз. Ошо Рамазан айын берекелүү кылсын. Орозодо мындай таксылар. Бүгүндөн бери, кечеден бери көптөгөн суроолор келип атат. Бирөө эртең менен туруп эле адаттагыдай көнүп калган бир нерсени жеп ичип алыптыр. Анан дептир дагы, уже бүттү дептир, до конца жеп салыптыр да. Ошондой болбойт. Эгерде кимде ким кокус, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, эгерде кимде ким кокустан унутуп жеп ичип койсо, Алла Тааланын суусунун кантырды, курсагын тойгузду. Билбей калды, кыялында жок, ичип алып тойгондой эстеди. Болду, ооз ачылбайт, эчтеке болбойт. Анан билгенден кийин бүттү дептир ичип алса, анда уже каффарат болуп калыш коркунучу бар. Каффаратты билесиздер, шариатта атайлап туруп, Рамазандын күнүндө, орозонун күнүндө орозону кармап туруп, анан кийин келип туруп, кайра орозонун урматын төгүп туруп, кайра эчтеке болбойт туруп, тамак ичип, жеп жиберсе, орозонун урматын сактабаганды үчүн ага жаза, кул азат кылсын дейт. Кул жок болсо 60 мискинди тойгузсун дейт. 60 мискинди тойгуза албаса, анда 60 күн ирети менен орозо кармасын дейт да. Ошондуктан орозодогу маселелерде кокус бир маселе пайда болуп кала турган болсо, өзүңүздөр шырт чечим чыгарбаңыздар. Сөз жок, молдокелерге кайрылып сураңыздар.